Салматсыздарбы. Оду Геошундо программасы. Ош шаарында мындан 2 күн мурда 26 февралда кечинде көчөдө адвокат сабалды. Bir günü Kırgızstan Kıymıl'ın Oştoğu filialının direktörü Husanbay Saliyev'tin maşinesин Eleman деген жигит мага жол берүүгө койду деп токтоткон. Салиев машинесинен чыгып саламдашканда Eleman аны жөн гана бетке муштап жиберген. Мындай нерселер көчөдө көбөлө болот, бирок араздашкан тараптар бири-бирине кыйкыруу менен гана чектелет. Машинеден чыгып убакыт коротуп жаңжалды көчөдө да улантууга өздөрүн өтө жогору сезгендер гана барат. Жанында курал бар болсо, андайлар куралды колдонуп жиберет. Мисалга, жөнөкөй кийим кийип машина айдаган милиция кызматкерлери ошондойго барган учурлар кездешет. Адамдарын коргогон адвокатка кол көтөргөн Eleman деген жигит дагы анын туугандары Ак үйдө да жогорку кеңеште да иштегенин айтып, Салиевди коркуткан. Бирок кармалгандан кийин эрежени тигилери бузду. Мен жөн гана өзүмдү кармай албай калыпмын деп актана баштады. Бул окуя кылмыш менен жоруктардын бирдиктүү тизмесинде хулигандык деп катталды. Окуя чында эле хулигандык болуп, тергөө дагы хулигандык менен аякташы толук ыктымал. Бирок бир дүйнө Кыргызстан борборунун директору Төлөкан Исмаиловдун пикиринде кол салуу алардын уюмунун жана адвокат Салиевдин ишмердиги менен дагы байланышы бар болушу мүмкүн. Исмаиловдун айтымында мындай тартип бузуулар башкалар эч кандай жаза тартпагандыктан коомдо улам күчөп баратат. Продолжает вот эта система питать. Бул система уланып, элди алдаган коррупциялашкан адамдарды колдоп жатат. Алардын эч кимиси жаза тарта элек. Анткени бул система бүгүнкүгө чейин реформаланган жок. Бул зордук зомбулук саясатчылардан башталат. Ошолор бейформал топторду түзүп, криминалды кошкон. Саясатчылар криминал менен байланышкан. И от политиков, связанных с криминалом. Коргоого адистешкен бир дүйнө Кыргызстан борбору жана анын кызматкерлери көптөн бери эле күч колдонуучу жана сот органдарынын кысымына кабылып келет. Мисалга, 18-жылдын май айында Кыймылдын кызматкерлери Укук министрлиги тарабынан түзүлгөн экстремисттик материалдардын тизмесине өздөрүнүн эмгек мигранттары тууралуу доклады кошулганын таң калуу менен байкаган. Көрсө, ал отчет андай тизмеге 17-жылдын январ айында чыккан Октябрь райондук сотунун чечими менен киргизилиптир. Бирок андай сот болуп жатканын уюм билген да эмес жана кабыл алынган чечим дагы аларга жиберилген эмес. Төлөкан Исмаилова менен Азиза Абдырасулованы президент Атамбаев элдин көзүнчө такай мазактагандыктан тартип коргоо органдарындагы маанай ал кезде ошондой болчу. Көптөгөн аракеттер менен уюм жогорку сот аркылуу Октябрь райондук сотунун ал чечимин ошол 15-жылдын ноябрында жокко чыгарткан. Мигранттар тууралуу доклад болсо, Москвадагы Мемориал аттуу уюм менен бирдикте даярдалган. Мемориал болсо Орусия бийлигинин туруктуу куугунтугуна кабылганы белгилүү. Доклад даярдалган ошол 15-жылы уюмдун Оштогу кеңсесинде тинтүү да болгон. 15-жылдын 27 мартында бир дүйнөнүн Оштогу кеңсесин жана ошол эле Хусанбай Салиев менен дагы бир адвокат Валериян Вахитовдун үйүн милиция тинтип, документтер менен компьютерлерди алып кеткен. Санкцияны Ош шаардык сотунун судьясы Мати Саков берген. Көптөгөн аракеттерден кийин 30 апрелде Ош облустук соту, андан соң 24 июнда жогорку сот ал тинтүү мыйзамсыз жүргүзүлгөн деген чечим чыгарган. Бир дүйнө Кыргызстанды милиция менен соттор жакшы көрбөйт. Ошондо саламаттаңыздар.